Сабактын темасы экономикалык өсүү жана айлана чөйрө. Экономикалык өсүү айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизе тургандыгы жөнүндө мурунда сөз кылганбыз. Бүгүн тагыраак кененирээк токтолуп кетели. Экономикалык өсүү болгондо ички дүң продуктунун өсүшү, коомдун жыргалчылыгын канааттандыруу максатында товарларды тейлөөнү өндүрүүдө ишканалар, завод, фабрикалар ушул пайда көрүүнүн үстүндө алек болуу менен айлана чөйрөгө тийгизген таасири абдан зор, зыяндыгы абдан жогору экендиги бизге көп окуялардан маалым, тарыхтан маалым. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Америка Кошмо Штаты абдан дүркүрөп, экономикасы дүркүрөп өскөндүгү бизге тарыхтан белгилүү. Зор жетишкендиктер менен оор өнөр жайы, жеңил өнөр жайы абдан жогору өнүгүүнүн үстүндө болгондуктан экологияга абдан зор терс таасирин тийгизгендиги биз билебиз. Ошонун негизинде 1948 Америка Кошмо Штатынын Пенсильвания штатында Донора шаарында түтүнү, башкача айтканда өлтүргүч түтүн, зыяндуу түтүн адамдын өмүрлөрүн, 20 адамдын өмүрүн алгандыгы бизге белгилүү. Мына ушул момундай чоң ишканалар, завод, фабрикалар абаны ушунчалык булгап, экологиянын, адамдардын ден соолугуна, жандуу жаратылышка терс таасирин тийгизе тургандыгын биз билебиз. Мына ушул ошондой эле дагы эле мисалдарды токтолуп кетсек, айрыкча 60-70 жылдары Европа өлкөлөрүндө, ошону менен бирге Америка Кошмо Штатында дагы ушул машина куруу абдан күч алгандыгы, ал эми автомашиналар бул адамдардын түтүн бөлүп чыгуусунун натыйжасында чоң шаарларда абанын булгангандыгы адам баласына, жандуу жаратылышка абдан көп чоң ооруларды, айыкпас дарттарды алып келип аткандыгы бизге маалым. Мына ошону менен бирге эле айыл чарбанын интенсивдүү өнүгүүсүнүн натыйжасында дагы бизге белгилүү болгон Арал деңизинин соолушуна бирден бир себептердин бири ушул айыл чарбага Сырдария менен пахта өндүрүүдө. Биз билебиз, Арал деңизи Сырдария жана Амурдария кураарын ушул пахта өндүрүүгө, пахта өстүрүүгө көбүрөөк айдоо аянттары пахтаны ээлеп, ага суу керек пахта өндүрүү үчүн. Арал деңизине Сырдария менен Амудария кураарын биз билебиз. Амудария. Ушул дарыялар көпчүлүгү айдоо аянтына колдонуп кеткендиктен суу Арал деңизине азыраак куюунун натыйжасында соолуп, туздуу шамалдар, бул туздар кайра эле тескерисинче терс таасирин тийгизип, адам баласына жана жандуу жаратылыш өсүмдүктөргө ар кандай тери ооруларын алып келип жаткандыгы бизге белгилүү. Ошол сыяктуу эле экономикалык өсүүгө шарт түзгөн биздин Кыргызстандагы Комтөр алтын кенин иштетүү дагы бул экономика бир жакшы жагы экономиканы өсүүгө шарт түзүп атат. Экономикалык өсүүгө. Ал эми ошону менен бирге эле анын жаратылышты же болбосо экологияга терс таасирин тийгизип, андан чыккан заттар, ошол эле затты ташып келүүдө Барскоон көпүрөсүнөн болгон авариялар, көлгө куюп, Барскоон суусу менен абдан көп ооруларды, адамдардын ооруларын, жандуу жаратылышка терс таасирин тийгизгенин биз билебиз. Ушул Комтөрдүн хвостохранилищасы, заттары кандай сакталып атат, кандай деңгээлде сакталуусу, канчага чыдай тургандыгын баардыгын изилдөө жүргүзүлүп атат.
Бул дагы мамлекеттин бирден бир негизги кызматтарынын бири. Ушул ишканалардын, завод, фабрикалардын айылына чөйрөгө тийгизген таасирин иликтөө, аларга көз салуу. Ошондой эле жеке эле мамлекеттик эмес, бул дүйнөлүк масштабта көйгөйлүү проблемаларды жаратууда. Экономикалык өсүү сөзсүз түрдө айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизбей коет экен. Ошону менен бирге эле ушул дүйнөнүн өпкөсү болгон, мисалы биз Бразилиянын өнүгүүсүндө магистрал жолдорду курууда жанагы токойлордун кыйылып кетиши, өсүмдүктөрдүн кыйылышы, бул кычкылтектин азайып, көмүр кычкыл газын тазалоочу эң негизги өзүнө сиңирип алып, кычкылтекти бөлүп чыгарган бул бак дарактар экенин биз билебиз. Мына ушул бак дарактар жылдан жылга ушунчалык көп кыйылып атат. Мына ошонун негизинде аба булганып атат. Ошону менен бирге эле көп химиялык заттар, аэрозолдордун составындагы фреондор озон катмарынын бузуусуна алып келет экен. Ошондой эле жанагындай космосту изилдөө, космостук корабль, кемелердин учушу, мына ушунун баардыгы озон катмары эмне экенин биз билебиз. Озон бул ультрафиолеттик нурларды, жандуу жаратылышка терс таасирин тийгизген нурлардын кирүүсүнө, жер бетине жетүүсүнө тоскоолдук кылып тосуп турган катмарлардын бири. Эгерде ушул катмар акырындык менен жукарып тешилип отурса, бул жандуу жаратылышка жер бетиндеги өтө зыян, коркунуч алып келерин биз билебиз. Мына ошентип экономика менен экологияны элдештирүү, мына ушул экономикалык өсүүнүн кайра экологияга же айылына чөйрөгө, адам баласына терс таасир тийгизүү бул дүйнөлүк көйгөйлөрдүн бири. 1992 жылы Рио-де-Жанейрода мына ушул экологиялык дүйнө жүзү боюнча дүйнөнүн өлкөлөрү чогулуп, ушу кантип элдештирип, канткенде биз экономикалык өсүүнү кандайдыр бир терс көрүнүштөрдөн сактоо максатында. Эгерде экономикалык өсүү болбосо, айылына чөйрөгө да мүмкүн эмес. Бул абдан көп проблемаларды жаратат. Айылына чөйрөгө жана таштандыларды тазалоо жана башка, ошонун баардыгы экологияга кеткен каражаттардын баары экономикалык өсүүнүн негизинде жаралып атат. Кандай жолдо ушул экөөнү элдештирип, адамдын ден соолугун, жандуу адамзаттын андан ары өнүгүүсүнө шарт түзүү керектигин изилдеп, окумуштуулар, экономисттер, экологдор ушул көйгөйдүн үстүндө иштөөдө. Мына бүгүн экономикалык өсүү жана айылына чөйрө жөнүндө сөз кылдык.